Эмне үчүн ушунча бай мамлекеттердин арасында биз деген кедей жашайбыз? Сиз көрүп турган бул программа мамлекеттин өнүгүшүн жана андагы ар бир жашоочунун жеке бакубатчылыгын камсыздоочу, иш жүзүнө ашыруучу эң мыкты стратегия болуп эсептелинет. Азыркы түзүлгөн опурталдуу кырдаалга жараша биз кандай туура жолду тандашыбыз керектиги жөнүндөгү сунуштарымды жана пикирлеримди мүмкүн болушунча кыска, так жазганга аракеттендим. Калктын жана өлкөнүн кирешесин кескин өзгөртүү үчүн буга чейин белгилүү болгон эски ыкмаларды колдоно турган болсок, өтө көп акча каражаты талап кылынмак. Азыр бизде андай көп акча жок. Демек, биз өнүгүүнүн башка жолун тандоого тийишпиз. Ал жол кандай жол болушу ыктымал? Өлкөнү өнүктүрүү аркылуу жалпы эл бакубатчылыкка жетиш үчүн таптакыр жаңы нерсени, жогорку деңгээлдеги технологиялык компетенттүүлүккө, таасирдүүлүккө жана баам, парасаттуулукка эгедер болгон мамлекеттик түзүлүштү уюштурушубуз керек. Мен мына ушундай жаңы жол менен кетишибизди сунуштайм жана аны кантип аткаруу боюнча өз пикирлеримди ортого коем. Дүйнөгө болгон жаңы көз караштарды жана соңку технологияларды колдонууга өтө турган болсок, өлкөнүн экономикасын көп эсеге көтөрүү жолу менен элибиздин жашоосун тез арада кескин жакшыртууга жетишмекпиз. Бул программаны иш жүзүнө ашырууну адегенде ар кимибиз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү туура уюштуруудан баштообуз зарыл. Эгемендүүлүккө ээ болгондон берки 29 жылдын ичинде иш жүзүнө ашпай турган туура эмес идеялар үчүн өтө көп күч кубатыбызды жана акчаларыбызды корото берип, абдан сонун мүмкүнчүлүктөрдөн кол жуудук. Азыркы тез өнүгүп жана өзгөрүп жаткан дүйнөнүн шартында өлкөбүздүн айрым бир артыкчылыктарын жана жаңы технологиялардын өзгөчөлүктөрүн ийкемдүү колдонуу аркылуу эң эффективдүү ишканаларды түзүүгө мезгил келди. Туура түзүлгөн уюмдарды жана маалыматтык технологияларды колдоно турган болсок, көп акча жана күч коротпой туруп, өлкөнүн экономикасын тез өнүктүрүүгө, элдин бакубатчылыгын камсыздоого болот. Бул программанын кыймылдаткычы менин өмүрүмдөгү баш айланчу ийгиликтер менен жүрөк үчүн алган жаңылыштыктардын жардамы менен топтолгон билим жана тажрыйбалар, андан сырткары соңку мезгилде пайда болгон жаңы технологиялар болуп эсептелинет. Жаңы технологияларга негизделген менин сунуштарымдын 15% аткарылган күндө деле өлкөбүздүн экономикасы тездик менен өнүгө баштамак. Анткени азыр дүйнө жүзү маалыматтан, жаңы технологиялардан көз каранды болуп калды. Эми ар кимибиз ар дайым интернетке туташ болушубуз керек. Ар бир кыргызстандык өзүнө жана өзгөлөргө баруучу эң маанилүү делген мындан ары кандай жашашыбыз керек, биздин балдардын жана неберелердин келечектери кандай болушу керек деген сыяктуу толгон токой суроолорго так жооп берүүгө аракеттендим. Менин сунуштарым жөн эле сөздөрдүн жыйындысы эмес, өлкөнүн экономикасын ыраттуу түрдө өнүктүрүүнүн чыныгы, практикалык колдонмосу. Менин стратегиям мындан ары кандай жашашыбыз керек жана эмне кылууга тийишпиз деген олуттуу суроолорго олуттуу жооп берет. Дүйнөлүк экономика өтө тездик менен өзгөрүүдө. А биздин өлкөдө экономика тескерисинче артын карай кетип баратат. Өкмөт дагы, эл дагы шал болгондон бешбетер кыймылдай албай калды жана тилекке каршы эми эмне кылыш керек экендигин түшүнбөйт. Эл бийликтен туура чечимдерди кабыл алуусун күтүп олтурса, бийлик өкүлдөрү кандай туура чечимдерди кабыл алышты билбейт. Же жаңылыш чечимдерди кабыл алышат. Мамлекет да, эл да карызга белчесинен батып кетти. 2020 жылдын сентябрь айына карата өлкөнүн сырткы карызынын көлөмү 5 миллиард долларга чукулдады. Калктын карыздары да аз эмес. Мамлекеттик түзүлүш дээрлик иштебей калды. Республикадагы калктын 1/3 бөлүгү жумуш издеп сыртка чыгып кетти. Өнүгүүнүн стратегиясы жок. Аны али эч ким иштеп да чыга элек. Мына ушундай курч кырдаалда эмне кылыш керек экендигин мамлекеттик кызматчылардын эч кимиси билбейт. Өкмөт жетекчилери курч кырдаалды канчалык түшүнө албаган сайын, алар өздөрүнө белгилүү болуп калган эски ыкмаларга таянып гана жабыша беришет. Ал эми дүйнө жүзү болсо ар бир секунд сайын өзгөрүүдө. Адам жаңы бир нерсени жасап үлгүргөнгө чейин эле эскирип жана керектен чыгып калууда. Кыргызстанда базар жана ишкердик мамлекетке толук көз каранды абалда жана негизинен башкаруучулардын муктаждыктарын канааттандырууга мажбур. Акча каражаты буга чейин акчалуу болуп калгандардын гана колуна чогула бергидей саясат жүргүзүлүүдө. Эгер жардыга 100 доллар берсең, ал дароо түгөтүп тынат. Ал эми байга берсең, ал банкка салат. Демек, экономиканын өнүгүшүнө эч кандай акча жумшалбайт. Мындай шартта экономика албетте артка гана кетет. Себеби жеке менчиктин ээлери, бийлик өкүлдөрү үстөмдүк кылгыдай система түзүп алган. Ошондуктан менчик ээлери бийликти багып турушат. А бийлик болсо аларды бекем көзөмөлдөйт.
Мына ушундай түзүлүштүн шартында бийлик тарабынан колдоочусу жок ишкердик өнүкмөк түгүл аман калышы мүмкүн эмес. Кыргызстандагы ишкерлердин тутунган эң биринчи эрежеси же осуяты бул тиешелүү кишилерге өз маалында пара бере салуу жана эч кимдин көзүнө чалдыкпай тынч жүрүү. Мына ушул сыяктуу туура эмес мамилелердин аянан өлкөнүн экономикасы терең кризиске кабылып, абдан жакырланган эл 2 ирет революцияны башынан кечирди. Мамлекеттик бийликтин түзүлүшү жеке менчик ишкердиктин дүркүрөп өнүгүшүнө шарттарды түзүүнүн ордуна ийгиликтүү иштеп жаткан мекемелер биринчи кезекте тартылып алынуусу адатка айланып кеткендиктен өз аракеттери менен байыган чыгаан ишкерлер өлкөдөн качып кетүүгө мажбур болушту. Азыркы бийлик атүгүл кичинекей пандемиянын шартында эмне кылаарын билбей өзүн жоготуп коюп, демилгени ыктыярчылардын колуна өткөрүп берип кутулду. Эгер мындан чоң кризис келсе, анда эмне болмоктугу бир Кудайга маалым. Коңшу мамлекеттер чек араларын жаап койду эле, өлкөнүн экономикасы төмөн кулады. Карыздан чыгуу боюнча башаламан аракеттер бизди катастрофаны көздөй гана алып барат. Кандай жаңылыштыктарды кетиргенибиз белгилүү болгондо гана каршы кандай иш аракеттерди, чабуулдарды көрүшүбүз керектиги аныкталмак. Менин оюмча, экономиканы өтө төмөнкү чекке чейин түшүргөн негизги 6 себептин жаралышына мамлекетти башкаруудагы масштабтуу мүчүлүштүктөр түрткү болгон. Биринчиси, биздин ийгилик жарата албаганыбыздын эң башкы себепчиси же күнөөкөрү болуп, мамлекеттик бийлик түзүлүшүнүн туура эмес уюштурулганы. Ал түзүлүш экономиканын өнүгүш талаптарына таптакыр жооп бербейт. Менин пикиримде, бийликтин мурунку эски түзүлүшү менен азыркы экономиканын өнүгүшүн тездетүүгө деги эле мүмкүн эмес. Жаңы экономиканын өнүгүшүн сырткы өзгөрүүлөргө өтө ийкемдүү мамиле кылууга жарай турган жана интернетке туташкан бийликтин жаңы түзүлүшү гана камсыздай алат. Тарыхтын өткөн бир кездеринде эң күчтүү жана ийгиликтүү болуп эсептелген биздин улут эми эң эле жөнөкөй экономикалык, саясий жана дипломатиялык маселелерди чече албай калды. Буга бийликтеги акылмандардын аракеттери жана программалары пандемиядан, экономикалык кризистен жана чек аралардын жабылышынан сактай албагандыгы далил. Так ошол тетири аракеттер толугу менен тетири тыянактарды берип, экономика абдан алсырады. Анткени акылмандардын элестеткенинен дүйнө такыр башкача болууда. Мына ушундан улам соңку 29 жылдан бери уланып келаткан экономикалык кризистин эң башкы күнөөкөрү мамлекетти башкаруучулар деп айтканга толук негиз бар. Экинчиси, мамлекетти башкаруу боюнча институттар өтө шашылыш түзүлгөндүктөн аларга эч кандай ишеним жок. Сот, жогорку кеңеш жана башка. Алар Киргизия деп аталчу кир жугуштай эле керексиз болуп калышкан. Үчүнчүсү, өлкө лидерлери эмне кылыш керектигин түшүнүшпөйт. Себеби иш жүзүндө эмне окуялар болуп жатканын билишпейт. Алардын аракеттери кырдаалды андан бетер курчутту. Айтор лидерлердин алсыздыгы аябоо сезимин гана пайда кылат. Төртүнчү, коррупция мамлекетти аябоосуз түрдө талаптоочулук, маданиятты, экономиканы курчап турган чөйрөнү бүлүндүрдү жана элдин келечегин бүдөмүктөнттү. Өтө көп убакыт текке кетти. Бешинчиси, стратегия. Өлкөнүн алган анык багыты жок. Кимдир бирөөдөн көчүрүлгөн шпаргалка эч убакта стратегия болуп эсептелинбейт. Ал биздин шартка туура келбейт. Ошон үчүн аны аткаруу мүмкүн эмес. Алтынчы, миграция. Эң жөндөмдүү адамдар өлкөдөн кетип калышты. Мына ушул аталган 6-3 чындык өлкөнүн экономикасын бүлүндүрдү. Жалпы кырдаалга көз жүгүрткөндө гана мындан ары жаңылбай барчу багытты жаңылбай аныктаганга жардам берчү туюм керектиги түшүнүктүү болуп чыга келет. Америкалык адмирал Риковер Хаймандын бул дүйнөдөн өз ордуңду табышың үчүн бул дүйнөнүн ичиндеги кайсыл бир багытты тандаган соң гана аракет кылышың керек деп айткан. Жогоруда айтылган жагдайлардын баарын иликтеген соң өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө түздөн түз таасир этүүчү себептер төмөнкүлөр деп тыянак чыгарууга болот. Биринчиси, кайсыл бир кырдаалдын өлкө үчүн коркунучтуулугу канчалык экендиги. Экинчиси, ал кырдаалдын өлкөдөгү калктын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө канчалык коркунучтуу экендиги. Үчүнчүсү, ар түрдүү абалдагы коркунучтардын таасирине башкаруучулук, биологиялык, адамдык, социалдык жана экологиялык системалардын кабылышы жана жабыркашынын мүмкүндүгү. Төртүнчү, физикалык, социалдык системалардын жана бийлик түзүлүштөрүнүн табигаттык, өндүрүштүк кырсыктар, андан сырткары жаңжалдар, кокустуктар жана атайы жасалган бүлүнчүлүк аракеттер, чек араны жабуу, ашкерей иш-чаралар, пандемия, эпидемия, жер титирөө, суу ташкыны, экономикалык санкциялар болгон учурларда стратегиялык даярдыгынын деңгээлинин көрсөткүчү.
стратегиялык даярдык бул системанын дайыма ишенимдүү иштешинин камсыздалышы жана өз кызматын кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаалдар жаралган учурда да токтоосуз жүргүзө берүүгө жөндөмдүүлүгү. Кийинки чыгарылышта мен сиздерге өнүккөн мамлекет деген кандай болушу керек экендигин айтып берем. Терең урматым менен Урмат Барктабасов.